Өткөн заманда дүйнөнү дүңгүрөткөн бир падыша болгон. Ал падыша ушунчалык адилеттүү, өзүнүн элин, жерин сүйгөн, элин тагдырын ойлогон падыша болгон. Күндөрдүн биринде замандагы бир белгилүү бир аалым, данышман адамга кат жазат. Катында бир элдин келечеги жок болуп кеткен элдин алдын ала белгиси кандай болот деп суроо узатып кат жазат. Алдынан кат келет. Катында койчу, анын мага эмне кереги бар эле деген жооп келет экен. Падыша ары ойлонот, бери ойлонот. Бул жооптун такыр бир маңызына, маанисине түшүнө албайт. Акыры ал аалымды чакыртат. Аалым келгенде аалым адамга айтат: "Мен кат жаздым. Өзүмдүн элимдин келечегин ойлоп кат жазсам, менин катыма жооп берген жоксуң" деп өзүнүн ачуусун аалым адамга жашыра албай кайрылат экен. Анда аалым айтат экен: "Мен сиздин сурооңузга жооп бердим, катыңызга жооп бердим" десе падыша: "Мен сенин жооп берген катыңа такыр түшүнө алган жокмун" дегенде аалым: "Эгерде коомчулукта, элдин арасында бир бузуку иш, күнөө иш болуп аткан болсо, адамдар ал күнөө ишти, бузуку ишти кайтаруунун ордуна муну койчу, мунун мага эмне кереги бар эле деп ар тарапка басып кете берген болсо, мына ушундай элдин келечеги жок болот. Келечеги жок болуп кеткен элдин белгиси мына ушундай болот" деп аалым айткан экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Эгерде бир бузуку ишти, күнөө ишти көрсөңөр, аны колуңар менен тыйгыла. Колуңар менен тыя албасаңар, тилиңер менен тыйгыла. Болбосо жүрөгүңөрдөн жаман көрүп койгула" дейт. Белгилүү мазхаб башы, атактуу мазхаб башы имам Шафии өзүнүн сөзүндө айтат: "Мен 100 жолу Кудайдан тилеп дуа кылган болсом, ошонун 99-ун өзүмдүн элимдин, жеримдин ынтымагы, жакшылыгы тууралуу тилек кылып дуа кылам. Калган бир осун өзүмдүн үй бүлөм үчүн, бала чакам үчүн дуа кылам. Анткени менин үй бүлөмдүн тынчтыгы, бейпилдиги өлкөнүн тынчтыгына, бейпилдигине көз каранды" деген экен. Ошондуктан коомчулукта кандай бузуку ишти, кандай бир жаман ишти көргөн болсок, күнөө ишти көргөн болсок, анда баарыбыз жапа тырмак бирдей аракет кылышыбыз керек. Бул тигинин иши, бул анын иши, бул молдолордун иши, бул устаздардын иши дебестен баардыгыбыз бирдей аракет кылсак, мына ошондо коом алдыга жылып, коом алдыга умтулат, ийгилик болот.